olturup, o'sha oturup jollarımızda kurulbay, bari çalab olup, iş bitmeyle uşinip kıynalıp jureberişimiz. Bir-birimizin artımızdan kovalaşıp öyle. İmanday yok. Yemin memleketimizde bugün günde tartip var. Memleketten bölünген her bir som akçaga жооп бере turgan adamlar var. Egerde memleketten bölüngen akçalardı kımtый turgan bolsa, tuğra emes paydalansa, effektifti paydalana alбаса, anda al adamlardı, kızmat adamların biz жоопко тартабыз. Ушуна чечим кабыл алганбыз. Эч ким аябайт азыр. Ошондуктан бүгүнкү күндөгү сапаттуу жүргүзүлүп аткан иштердин бардыгы ошол мамлекетибиздеги бүгүнкү күндө орногон тартиптин негизинде болуп атат. Урматтуу эл журт, дагы бир айта кете турган нерсе, бул мамлекетибизде ушу тартипти бир эле адам келип, же 5-6 адам келип эле орнотуп кое алган жок. Бул тартипти орнотуу үчүн акыркы 5 жылдан бери өтө чоң мамлекеттик саясат болду. Президентибиз күндөн күнгө сурап турду. Күндөн күнгө талапты коюп турду. Мамлекетибизде ууру keski болбосун. Баягы уюшкан кылмыштуу топ болбосун. Бандиттер болбосун. Жерлердеги баягы көчөнү чагытып жүргөн каралармын деген, чордойлармын деген болбосун деп талапты коюп турду. Ошол талапты биз аткаруунун негизинде ayağına çıkarabız. Так, korrupsiya менен күрөшүүнүн korrupsiya менен кандай күрөшсө болот? Ошол коррупцияны биздин Кыргызстаныбызда кантип жойсо болот? Бул методдордун биз баардыгын ойлоп чыгып, тапшырмаларды бердик. Демек, бул нерсени дагы аягына чыгарып, албайт эле зордо берип койду, же болбосо тыйын алып койду деп. Ошон үчүн азырда да эсиңиздерге келиңиздер. Мен баарыңарды жакшы көрөм. Бирок коррупционерлерге мен таштай болуп туруп тиемен бардына. Башына тиемен. Ошол нерседен чыгарбасын. Тууган экендигине, дос шар экен, тааныш тамыр экендигине, жердеш экендигине карабайбыз. Бул биздин алдыбызга коюлган тапшырма. Ошондуктан ушундай жолдор курулуп атат. Анан жол куруу министрлигине айтып кетейин. Былтыр биз келип, ноокаттуу жолун ачпадык беле? Азыр жолдон келетип көрдүм да. Жанагы эмелер бүт эле экен. Лотоктор, жанагы тротуарлар дагы деле бүт эле экен. Эмне үчүн мынчалык созулуп кетти? Эмне үчүн биз мына элдерге ушундай ыңгайсыздыктар жаратып атабыз? Мына азыр мына жаңы жолго да ушул жерге азыр тротуарлар жасайсыңар, туурабы? Айылдардын ичинде тротуарлар жасайсыңар, лотокторду коесуңар, жанагы жарыктандыруу системасын коесуңар. Ошолордун бардыгын созбостон тез аранын ичинде бүтүргүлө. Уктуңарбы? Tez aranın içine bitirirler. Anan keyin bir yerde kazıp koyup, ошол жерден бала чака өтүп атат азыр мына. Элдерге ыңгайсыздык жаралып атат. Атиген ноокаттын ишин азырга чейин бүтпөпсүн. Урматтуу президенттин өкүлү, ушуну текшериңиз, макулбу? Колго алыңыздар. Себеби акча бөлүнүп берилип атат. Достаточный количество бөлүнүп берилип атат. Мына ушул эле жолго урматтуу президентибиздин берген тапшырмасынын негизинде 2 milyar президенттин стабилдештирүү фонду бар. Ошонун 2 миллиард сом акча бөлүнүп берилген. Сразу бөлүнүп, сразу которунуп берилген. Карап отурган жок. Мына алгыла анан иштеткиле, калганын кайтарасыңар, жетпей калса айтасыңар деп. Ал эми текшерүүчү органдарга текшергиле ошондо эффективдүү иштегенин деп, колуна 2 миллиард карматып койгон ушул жол үчүн. Мына азыр мага министр транспорт айтып атат, ошонун 1 миллиард 800'ü ketти, 200 milyonun biz үнөмдөдүк деп. Ошондуктан урматтуу эл журт, көптөгөн проблемаларды, айла проблемаларды дагы да чече баштайбыз. Эмдиги жылы эми быйыл күз келип калды, мына эми сентябрь келип калды, Кудай буйрса. Быйылкы баштаган иштердин баарын аягына чыгарабыз. Эмдиги жылдан баштап мындан дагы көбүрөөк жерлерди жасайбыз. Эми айылдарга киремиз. Айылдардын жолдорун, айылдардагы мектептерди, айылга түзүлө турган инфраструктуранын баарын түзүп беребиз. Элге ыңгайлуу жашоо шартын түзүүгө милдеттүүбүз. Эми мен бир атайын эле силерге айтып берейин же болбосо сүйлөп берейин деген отчет деле, доклад деле жазган эмесмин. Себеби ошол айта турган нерседин баардыгы ошол күндө айтылып атат, делип атат. Эми азыр мен силерден чыгып мына Апшыратага барайын деп атам, жолун көрүп коеюн.
Andan keyin Karakoydun jolun körüp koyoyun dep atam. Andan keyin Karakuljaga baram. Erten bolsa tige Toktogul rayonunun stadionunu açabız. Kısaça stadion boyunca. Nokat rayonunda жақсы спорттук комплекстер жок, курулган эмес. Бардыгы болсо да талкаланып бүткөн. Эми ушуга чейин мына ачык эле айтыш керек. Мына Nokat районунун центринде Гүлистан айыл өкмөтүнүн балансында экен жаңы стадион турат. Ал стадион эми эле бир мындай чаң баскан жер болуп калыптыр да. Территориясы эле калыптыр. Ошол жерде азырда мен айтып келдим, Кудай кааласа эндиги жылы сонун жакшынакай бир чоң стадион куруп беребиз. Калган эми тынччылык болсун, десолт болуңуздар, ойноп күлүп жүрүңүздөр, урматтуу аксакалдар, силер көптү көрдүңөр. Көп жылдардан бери ушу мамлекеттик кызматтарда иштеп келатасыздар. Мамлекеттик кызмат иштегендер менен чогуу чай ичип, ушундай сүйлөшүп, баарлашып келе жатасыздар. Ошолордун кылган, кетирген каталарын, кемчиликтерин да көрүп келе жатасыздар, ийгиликтерин да көрүп келе жатасыздар. Ошондуктан акыл насаатыңыздарды айтып турсаңыздар бизге эң сонун болот. Биз деле ката кетирүүчүбүз. Биз деле пендебиз. Биз деле ошо күнөө кылуучу пенделерденбиз. Алла Таалам ушул күнөө кылгандан сактасын. Кудайым бардыгыбызга жакшылыктарды берсин. Рахмат.